Всем здравствуйте! 28 января текущего года к нам обратилась супруга Аширбая, так как ее мужа привлекли к административной ответственности и поместили в спецприемник Сахарова. Ему грозило принудительное выдворение из Российской Федерации. Изучив решение суда, нами оперативно были собраны доказательства о невиновности Аширбая. 31 января суд апелляционной инстанции согласился с нашими доводами о невиновности Аширбая, и в этот же день он был освобожден из Сахарова. Более подробную историю расскажет сам Аширбай. Ассаламу алейкум, жалпы бир туугандар, кыргыз жамааты, мекендештер, Кыргызстанда, Россияда эмгектенип жүргөн мекендештер. Мен Абдубактуулла Аширбай ушул 2025-жылдын 25-январь күнү кечинде саат 7-8 аралыгында улица Подольский курсант тарабынан ошол жактарда милиция кармады, ППСниктер. Анан отделенияга апарып, ал жактан 1,5 сутка кармап отурду. 1,5 сутка, анан понедельник күнү сотко алып барышты. Соттон выдворение берди. Анан кайра отделенияга алып келип, ал жерде 3-күнгө чейин кармап отурду. Анан 3-күндө түштөн кийин Сахаровго алып барды. Сот болгон күнү мен выдворениени билгенде, келинчегиме айттым эле, что выдворение болду, мага кандай жолу бар экен, обжалование кылсак болот экен дегенде, келинчегим Алдар Айлтеевич юрист менен байланышып, ушулар жардамы менен чыктым. 30-январь күнү кайра менин сотум каралды, что мен бүт документтерим жакшы, базада бар болгону, бир эле буквадан адашып мени кармашкан экен да. Ошого булар соттон утуп алып чыкты Сахаровадан мени. Сахаровада 1,5 сутка жаттым. 30 күнү сот болду, 31 күнү абеттерди кайра коюп берди да. Эгерде документиңиздер таза болсо, до конца соттошуңуздар, өзүңүздөргө уверен болсоңуздар, ушул кишилерге кайрылсаңыздар болот экен, 100% ишенимдүү экен. Сахаровада 1000ден 1 адам гана чыгып кетиши мүмкүн экен да. Ал эгер документиң таза болуп, өзүңө уверен болсоң. Ушул кишилерге чоң рахмат, ушулардын эмеси менен, жардамы менен мен чыктым, уттум. Ошол кайрылыңыздар, байланышыңыздар, ишениңиздер. Какой-то адамда өзүгө ишенич болуш керек да, ошондо гана бир чечимге болот да. Анан болбойт, булар мындай экен, алдайт экен, жок. Эгер ишеним болсо, какой-то 20% дагы ишеним болсо, сизде үмүт болот да. Ар ким өзүнүн менетиге жараша сурайт, бирок качпаңыздар. До конца тирешиңиздер, күрөшүңүздөр, утасыздар деген ойдомун да, документиңиздер таза болсо.